Саламатсыздарбы? Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн педагогика предмети боюнча окутуучусу Айдарова Нуржамал Акчооловна. Сабактын темасы окутуу процессинин жыйынтыгын аныктоо. Күтүлүүчү натыйжа текшерүүнүн максатын, принцибин жана түрлөрүн билсе, эффективдүү баалоонун принциптерин талдап жана критерийлерин бири-биринен айырмалап айтып бере алса, баалоо жана баалоо шкаласы жөнүндөгү тесттик суроолорго жооп берсе. Окутуу процессинин жыйынтыгынын сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү кабыл алынган билимдин, билгичтиктин жана көндүмдүн тереңдигин, объективдүүлүгүн, бекемдигин аныктай жана дидактикалык процесстин негизги закон ченемдүүлүктөрүн белгилейт. Дидактикалык процесстин негизги закон ченемдүүлүктөрүн аныктоо үчүн окутуу процессинин негизги факторлору менен процесстин жыйынтыгынын байланышын аныктоо керек. Азыркы мезгилде окутуу процессинин жыйынтыгын текшерүү, баалоо, эсептөө жана башка категориялардын жардамы менен аныкташат. Негизинен алганда окутуу процессинин жыйынтыгын аныктоо үчүн окуучулардын билимин, билгичтигин жана көндүмдөрүн аныктоого, өлчөөгө жана баалоого багытталган иштерди жүргүзүү зарыл. Билимди, билгичтикти жана көндүмдү аныктоо процесси жана анын жыйынтыгын чыгаруу текшерүү деп аталат. Текшерүүнүн негизги дидактикалык функциясы окутуучу менен окуучунун ортосундагы тескери байланышты аныктоо, окуучулардын окуу материалдарын кабыл алышынын, өздөштүрүүсүнүн, объективдүү жана өз учурунда маалыматты алуу жана окуучулардын билиминдеги жетишкендиктерин жана жетишпегендиктерин аныктоо болуп саналат. Окуучулардын окутуу процессиндеги жетишкендиктерин текшерүүнү жүргүзүүдө төмөнкү принциптер колдонулат. Объективдүүлүк принциби, системалуулук принциби, көрсөтмөлүүлүк принциби. Текшерүү мазмунуна, милдетине жана убактысына жараша төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. Алдын ала текшерүү, мезгилдүү текшерүү, тематикалык текшерүү, жыйынтыктоочу текшерүү. Алдын ала текшерүү адатта окуу жылынын башталышында өзгөчө мугалим окуучулардын жаңы группасы менен иштеп баштаганда, алардын даярдык деңгээли менен таанышуу максатында жүргүзүлөт. Бул текшерүүнүн жыйынтыгы окуу процессин андан ары туура планда уюштурууга мүмкүндүк берет. Мындай текшерүү окуучуларды ооз-эки суроо, текшерүү жумуштарын өткөрүү, ата-энелер жана ошол класс окуткан мугалимдер менен аңгемелер өткөрүү, тиешелүү документтерди талдоо ыкмалары менен ишке ашырылат. Күнүмдүк текшерүү окутуу процессинин натыйжаларын кыйла ыкчам, динамикалуу жана ийкем аныктоо болуп саналат. Адатта текшерүүнүн бул түрү билгичтик менен көндүмдүн калыптануу процессине өбөлгө болот. Ошондуктан окуучулардын билгичтиктери менен көндүмдөрүнүн калыптангандыгын аныктоо системалык түрдө жүргүзүлөт. Анын негизги максаты окуучуларда билимдер менен билгичтиктердин калыптануусунун динамикасын аныктоо болуп саналат. Бул мугалим менен окуучуга кетирилген кемчилдиктерге учурунда көңүл бурууга, алардын себептерин табууга жана аларды жоюу үчүн зарыл чараларды көрүүгө жана ошондой эле али өздөштүрө элек ишмердүүлүгүнүн эрежелерин иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Күнүмдүк текшерүү мугалим үчүн өз аракеттин өз учурунда түзөтүүнүн, кийинки окутууну пландоого, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана жетишпегендиктердин алдын алуунун каражаты катары өтө маанилүү болуп саналат. Тематикалык текшерүү окуу программасындагы белгилүү бир тема окулуп бүткөндөн кийин жүргүзүлөт. Мында берилген темалардын түзүлүшүнүн туура экендиги, алардын системалуулугу жана удаалаштыгы текшерилип, материалдагы маалыматтардын өз ара байланыштары такталып, алардын арасындагы негизги түшүнүктөр, идеялар ажыратылып көрсөтүлөт. Мындай текшерүү жазуу жумуштары аткаруу, ооз-эки суроолорду берүү, окуучулардын өз алдынча жумуштарын текшерүү жана башка ыкмалар менен ишке ашат. Мезгилдүү текшерүү окуу жылынын белгилүү мезгилинде, чейрек жана жарым жылдыктын акырында бардык окуучулардын билимдерин бүткүл чейректе окулуп өтүлгөн бардык материалдар боюнча текшерүү
практикаланат. Мезгилдүү текшерүүдө окуу процессинин нормалдуу жүрүшү болуп, окуучулар үчүн өтө эле кооптуу жагдай түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан айрым учурда күнүмдүк жана тематикалык текшерүүлөрдүн негизинде эле чейректик бааларды аныктоого болот. Айрым гана учурларда окуучулардын даярдыктарынын деңгээли анык эмес болуп, кошумча текшерүүнү талап кылган учурда аларды атайын текшерүүдөн өткөзсө болот. Жыйынтыктоочу текшерүү окуу мезгилинин белгилүү бир чоң бөлүгүндө чейректеги жарым жылдыктагы жылдагы окуу натыйжаларын баалоо үчүн жүргүзүлөт. Ошентип жыйынтыктоочу текшерүү иши жыл ичинде 4 ирет атайын тапшырмаларды аткаруу менен ишке ашат. Азыркы мезгилде окуучулардын окуу процессинде жетишкен ийгиликтери текшерүүнүн жыйынтыктарына жараша аныкталат. Окуучулардын билимин, билгичтигин жана көндүмдөрүн аныктоодо баалоо системасы чоң роль ойнойт. Баалоо окутуу процессинде окуучулардын окуу жетишкендиктерин аныктоо жана анын жыйынтыгы болуп саналат. Советтик педагогикада 1935 баштап окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо 5 баскычтуу: абдан жакшы, жакшы, орто, начар, абдан начар сапаттык шкаласы менен аныктала баштаган. Ал система 1944 жылы 5 балдык цифралык: 5 абдан жакшы, 4 жакшы, 3 орто, 2 начар, 1 абдан начар системасына айланган. Адатта окуу жетишкендиктерин аныктоо шкаласы окутуу процессинин максатын ишке ашуу деңгээли менен байланыштырышат. Тактап айтканда, окуу процессинин жүрүшүндө окуучулардын өзгөрүүсүн аныкталган категориялар менен сүрөттөшөт. Мисалы, билим, түшүнүү, колдонуу, анализ, синтез жана башка категориялар. Демек, баалоо бул окуу процессинин жүрүшүн жана сапатын аныктоо процесси. Ал эми анын жыйынтыгы баа менен мүнөздөлөт. Окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо төмөнкү функцияларды аткарат: социалдык, билим берүүчүлүк, тарбиялык, эмоционалдык, маалыматты башкаруучулук. Сабактын максатына кайрылсак, текшерүүнүн максатын, принцибин жана түрлөрүн билдик. Баалоо жана баалоо шкаласын аныктадык. Эффективдүү баалоонун принциптери жана критерийлерин айырмалап, мүнөздөмө бердик. Үйгө берилүүчү тапшырма Сияев жана Мамбетахуновдун педагогиканын негиздери китебинен жана Бекенбай Апышевдин педагогика китеби боюнча текшерүүнүн түрлөрүнө жана принциптерине таблица түзөбүз жана кайтарым байланыш жасайбыз. Тесттик суроолорго туура жооптору менен Авием порталына жөнөтөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.